Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз YouTube каналынан кантип видеолорду көчүрүп алабыз. Ошону карайлы. Ал үчүн YouTube'ду ачабыз, YouTube каналын. Ал жерден кайсыл видео керек болсо, ошону таап аласыз биринчи. Мисалы үчүн мен могу сүйүктүү Кыргызстаным дегенден карап көрөлү. Шул жерден бир видеону көчүрүп алалы. Мисалы үчүн Темир Назаровдун Кыргызстан, мекеним Кыргызстан деген клип бар экен. Ушуну көчүрүп алалы. Муну басабыз. Баскандан кийин мына жерде издөөчү жолчо бар. Мынакей. Ушул издөөчү жолчого 3W дегенден кийин точкадан кийин латын тамгасы менен эки жолу SS дегенди жазабыз. SS. Мына ушундай астында ушундай көк болуп ссылка чыгат. Ошону басабыз. Муну баскандан кийин мына жерден сурайт сизден скачать видео с помощью Save from Net помощник деп. Жок, мен скачать без установки деп эле жазайын. Анан ылдыйраак түшсөк, азыр готовим ссылку скачивания дейт. Могу жерде сурап атат сизди кайсы форматта көчүрүп берейин деп. Мына могу жерде скачать MP4 720 деп турат өзү. Ушул форматта көчүрсөңүз видеонун форматы жакшы болот, деңгээли дагы. Мына скачать дегенди басабыз. Бассак, мына жерде көчүп атат. Осталось 2 минуты деп жазып атат. Бул кайсыл жерге көчөт? Ал сиздин загрузки деген жерде көчөт. Мына могу жерде 3 чекит бар. Ошол жерди бассаңыз загрузки деген бар. Аны бассаңыз нерде чыгат мынакей. Мен жана көчүрдүм эле, муну токтотуп коеюн убакытты кетирбей. Мынакей, могу жерде көчтү бул. Эми показать в папке дегенди бассак, ал кайсы папкада экени көрүнүп турат. Мына Сда УСР загрузки деген Темир Назаров деп турат. Ушуну бассак, мына мондай кылып мышты алып келсеңиз, бул жерде ошол файл жөнүндө маалымат чыгат. Бул видео экен, MP4 форматтагы, размери 45,6 мегабайт экен, 3 минут 55 секунд. Ушинтип бул файл жөнүндө маалыматты ошол жерден көрсөңүз болот. Эми ачып көрөлү. Мынакей. Ушинтип өзүңүз каалаган видеолорду көчүрүп алсаңыз болот. Андан кийин ал клиптерди өзүңүздүн сабагыңызга колдонсоңуз болот. Ушундай кылып көчүрөбүз видеону. Бул жерде мынакей көрсөңүз болот. Видеону көчүргөндөн кийинки бул ошо сиздин компьютериңизде видео көрүнүп атат азыр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайм.